Көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга вакыт бар, анда вакыт чемпионду. НТС телеканал менен биргеликте биз жолуктук долбоору 6-сезонго жаңы жүздөр менен, жаңы катышуучулар менен кастинг жарыялап, бүгүнкү чыгарылышта биз өзүн ушул 7 миллион кыргыздын алдында сынагысы келет, турмушта өз бактымды тапкым келет деген, катышуучу болгум келет деген кастингке келген биз айым мырзалар менен сиздер менен чогуу биргеликте эфирди өткөрмөкчүбүз достор. Бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай азыркы убакта залда эч ким жок. Ал эми акырындап убакыттын өтүшү менен биз ушул 6-сезонго катышуучу болгум келет, ушул жактан бактымды тапкым келет, турмушка чыккым келет, үйлөнгүм келет деген өзгөчө мындай кыялы менен келген жаштарды биз сиздер менен биргеликте карап көрөлү. Эгерде сизге кайсыл бир ушул жактан катышуучу болгум келет деген кастингке келген биздин катышуучулардын арасынан бирөө жаап кала турган болсо, ошого сөзсүз түрдө добуш бергенге аракет кылыңыздар. Ал эми залда эч ким жок болсо да мен жалгыз айтып коеюн, бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Ал эми кастинг бүтүп калган турбайбы, мен жетишпей калган турбаймы дегендер болсо, жок, жаңылышасыздар. Биз кастингти 2 жума аралыгында кылабыз. Эгерде сиздин убактыңыз болсо, алдыда турган редакциянын номери менен байланышып, же болбосо НТС телеканалынын адресине келип, өзүңүздүн анкетаңызды толтуруп, 6-сезонго катышуучу болуп келишиңиздерди биз күтөбүз. Алдыда турган номерлерге байланышабыз. Ал эми биздин демөөрчүбүз бул чемпион чайы. Ар дайым бизди колдоп келген. Болбосо чемпион чайынын даамы ар бир кыргызга жагат го деген биз жакшы үмүттөбүз. Анткени Кениянын алыскы талааларынан өзгөчө жалбырактардан жасалган чемпион чайы ар бир үйдө болсун, ар бир үйдө чемпион чайы жана чемпиондор көп болсун. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс рахат жана кайталангыс даам. Чайга вакыт бар, анда вакыт чемпионду. Демирбанк мобилдик тиркемесин жүктөп алыңыз жана бүгүн ушул ишенимдүү банктын кардары болуңуз. Ыңгайлуу кызматтар, заманбап чечимдер, комиссиясыз төлөмдөр, кредиттер жана депозиттер боюнча жагымдуу шарттар. Ошондой эле биздин кардарлар үчүн жаңы акциялар жана атайын сунуштар. Эсеп ачыңыз, каржыңызды башкарыңыз жана банк кызматтарын телефонуңуздан эле каалаган жерде колдонуңуз. Демирбанк маанилүү чечимдерди алуу үчүн ишенимдүү банк болуп саналат. Саламатсыздарбы? Менин атым Табылдуулут, Скөл областынын Чолпон Ата шаарынан болом. Жашым 36-да. 36-да? Табылды мырза. Өтө эле жаш көрүнөт экенсиз. Рахмат чоң. Үйлөндүңүз беле? Биз мурдакы студент кездерде тааныш кызым бар болчу. Үйлөнөбүз дегенде кыскача айтканда болбой калган ала качуу маселесинде. Ала качып кетти эле. Ала качып кеткени. Биз ал убакта Москвада болуп калганбыз. Ошондон кийин неге үйлөнбөй койдуңуз? Сүйүүгө тарындыңызбы, жашоого тарындыңызбы? Эми ал кезде аябай эле жаштык кылып коюп турбуз. Анан ушу иштеп жүрүп калдык. Ата-энеме жардам берип жүрдүм. Ушунта зымыраган куштай эле жашоо бат эле өтүп кеткен өмүрдө ушундай. Жаштар ушу 36-га келип калды. Анан ошондуктан 2-сезондон бери көрөм биз жолуктуну. Мамиле куруп атасыз да бирок туурабы? Сырттан. Азыркы учурда жок. Канча болду мамиле токтогонуна? Мамиле токтогонуна 8 жылдай болуп калды. 8 жылдан бери эч ким менен сүйлөшө элексизби? Бошо албай эле ошо жумуштар иштеп. Эмне жумуш кыласыз? Мебель компанияда сатуучу болуп иштейм. Жумуш аябай мындай аябай биздики күчтүү жумуш, ар бир клиенттер менен сүйлөшүү, бирок оор деп эсептейм. Өзүңүз күндө адамдар менен сүйлөшөт экенсиз, сатуучу экен, сатуучулардын баары эле психолог болуп калат го. Демек тажрыйбаңыз жакшы эле экен да сүйлөгөн жагынан. Кандай айым менен сүйлөшкүңүз келет? Турмуш кургуңуз келет? Турмуш куруу мен өзүм элестетсем ал айымды жашоо турмушту туура билген, сымбаттуу, сыйлуу,
улуу урматтуу кишини заттоо жана болочоктогу менин балдарымдын жакшы апасы болуп кете турган айымды издейм да. Жашы канчадан канчага чейин болуш керек? Жашы 26-дан өзүм жашыма чейин боло берет. 26-дан 36-га чейин, боло берет. Эмне себептен биз жолуктук долбоору? Себеби биз жолуктук долбоору бул ачык айкын экен, сыртка караганда биякта башкача экен. Ошондуктан бул жерге өз сүйүм менен, бакытым менен күрөшөм деп келип калдым. Өтө керемет. Жашоодо кандай таланттарыңыз бар? Бийлейсиз, ырдайсыз, комуз чертесиз? Жашоодо мен ойлонуп бир ыр жаза алам, например, ошо. Анан кызыктуу видеолорду тарткан жакшы көрөм. Анан спорт жаатында өзүм кадимкидей оюман чыгарып, ошол контент кылган жакшы көрөм видеолорду. Ыр чыгарганда кандай ырдайсызбы? Жок, өзүм бир ойлонуп ыр чыгарып коём. Чыгарган ырларыңыз барбы ошондой? Албетте бар. Айтып бербейсизби анда бир 4 сап? Биз жолуктук микрофон жанында сөздөрүбүз үнгө айланып талдана, сыда жүрөк кагып ыр жүрдү, ар бир нотада сезимдерибиз көрүндү. Камера карап жылмайдык биз, сөздөрүбүз ритм менен учуп, жүрөктө өчпөс үн болду. Бул долбоор жөн гана студия эмес, бул бакыт үчүн күрөшүү, сүйүүнү табуу биз жолуктук долбоору. Вай, керемет. Кол чабуулар болсун. Рахмат. Жаңы жазылган болчу да ошо. Ырыңыз жакты бизге. Жашоодо өкүнгөн нерсеңиз барбы? Өкүнгөн нерсебиз жанын жашырбайм. Мен ошо жашыраак кезде жаштык кылып аябай сүйүп койгон кезим болуптур. Ошо унута албай, анытып, кийин анан уже возрастыбыз келди да, ошондон катуу ойлонуп калат экенсиң, ошондуктан азыр чыныгы сүйүмдү табышым керек деп ушу күрөшүп баштадым да. Ошо өкүнгөнүңүз сүйүүңүзгө жетпей алганыңыз. Сүйүм жеткен чындык бул. Бирок өкүнбөш керек жашоодо, Жашоодо өкүнбөш керек. Эми өзүбүз эми ошо сүйүмдү, өз жүрөгүмдү табам деп ошо күрөшүү маселесинде турам. Ошол биз жолуктукка кайрылып. 8 жылдан бери бир да кыз менен мындай турмуш курайын деп сүйлөшүп көргөн жоксузбу? Андай нерсе болбоду да. Кандайдыр ушу иштеп, окуп да жүрүп калдык. Ата-энеме көлгө барып келип жардам берип жүрдүм. Ушинтип эле бат өтүп кетти да. Убакыт бат эле өтүп кетти. Зымыраган куштай эле дегендей. Кайсы жактан болом дедиңиз? Чолпон Ата шаарынан болом. Чолпон Ата шаарынан болосуз. Үйлөнсөңүз Чолпон Атага кетесиз. Кудайым берсе, анан эсли жакшы татыктуу кыз табыла турган болсо, аз айта кетейин. Өзбекстанда дагы туугандар жашайт. Ошол жака чогуу алып барууга макулмун да, тааныштыруу. Балким ошол биз жоктан таап, ошо үйлөнгөндөн кийин Өзбекстанга алып барасыз. Үйлөнгөндөн кийин. Туугандарыңыз менен тааныштырасыз. Ошону сиз сөз бересиз. Сөз беребиз. Ким табылды мырза турмушка чыкса, ал Өзбекстанга барарын унутпасын достор. Ошон үчүн бул нерсени эстеп турсун, Ооба. Дагы кайсы жака алып барасыз? Ошо биринчи эле ушу Чолпонто Өзбекстан. Өзүм ушул жерге бара элекмин, ошо эжемдер чакырып аткан жерге, ошо аларга да айттым, ошо Кудайым берсе өз жүрөк жарым тапсам, мен ошо сүйгөн кызым менен болочокто ошо аялым болсо, ошо чогуу келебиз деп. Сөз берип койгонсуз. Сөз берип койдук. Керемет. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде Табылды мырза сизге жакса катышуучу болуп калсын деген жакшы комментарий калтырып коебуз. Ийгилик каалайбыз анда сизге. Чоң рахмат. Атым Асылбеков Сапармурат, Токтогул районунун Кара Жагаш айылынан болобуз. 23 жаштамын. Үйүм бар, Кудайга шүгүр. Азыркы учурда Ойлон деген кинобуз болот. Ошол жактан режиссер болуп иштейм. Өзүмдү сынап көрөйүн дедим. Ошол жактан талкуулар, пешене ушул биздин жолукту окулушу мүмкүн деп. Ата-энемди сыйласа, анан жүрөгүндө ыймандуураак болсо болду. Куш келипсиз, Эсен мырза. Ассаламу алейкум, Канат мырза. Кайрадан көрүп атканыбызга кубанычтабыз. Рахмат. Демек сынбаш керек экенин түшүнүп турсуз да. Ооба. Демек бир кыздын артынан чуркабай издеш керек экенин түшүнүп турсуз. Ошону эзгө. Баргандан кийин, эфирден кеткенден кандай ойлор болду? Туугандарыңыз, жакындарыңыз, досторуңуз эмне деди? Барганда ойлор негизи Канат мырза. Мен башыман көп сыноо өттү да. Мен
чоң бир ДТП болуп Баткенден. 1 жыл төшөктө жаткам да. Почти постельный режим, 3 ай постельный режим, анан баскы чакты. Анан ошол кезде көп таланттар ойгонгон, анан ошол кезде дагы семьяман ажырап калгам да. Ошол кыйын моменттечи. А мен ошондон кийин ошо түшүнгөм да бир нерсеничи, мындай бир адам менен байланып кереги жок экеничи. Анан бияктан кеткенден кийин деле мага эч кандай деле мындай катуу тийип, же мындай жашоого өкүнүү, артты карап мындай өкүнүү деген нерсе пайда болгон жок да. Мен алдыга жылы берем да. Семьяңыз менен болгон ошо ДТПданбы? Мен жумуштан кийин ДТП болгом өзүнчө. Анан больницада уже общий почти 1 жыл төшөктө жаттым да. Баспай. Семьяңыз болгондо кимден, жакындарыңыздан? Мен өзүм ДТП болгом, семьям ошол анда Баткенде иштечүмүн. Военный болуп, анан контрактта иштечүмүн. Сынды ошол убакта адамдар билинет экен, кимди ким экенчи. Ошондо келип эле баягы эле алтындай болгон апабыз мени келип багып, карап, ушул акыбалга жеткирип, дагы да болсо кичинекей кезде кандай караса, чоңойгондо деле ошол жанагындай жатканда түшүнөсүз да. Ооба, ким жак? Ошонун баарын карап бастырган ошо апама рахмат да. Апаңызга салам айтабыз. Салам айтам апама, алтындай болгон. Демек, ар бир кыйын инсан бул сыноо келгенде бышат экен да. Демек сизде ошондой сыноолор өттү, бирок сиз жашоого дагы да бышып, дагы да чыңалдыңыз. Дагы да чыңалдым. Ошон үчүн сүйлөшүп келаткан мамиле, баягы акыркы токтоп калган нерселер бул сизди ойлондурбаптыр да кыска. Сындырбайт. Кабагым кашым дебейм да. Кабагым кашым. Жигит ошондой болуш керек да. Рахмат. Сиздин кыялыңыздагы бийкеч кандай бул жолкусун? Талабымбы? Талабым биринчиден имандуу. Ошондой эле дини ислам болуш керек обязательно. Тамак даамдуу жасаган, сөзсүз. Таза кармаган. Жана ар дайым менин чечимимди сыйлап, мен анын чечимин сыйлап, поддержка берип. Мен мындай азыр 30-тамын да, ровно 30-тамын. Кудай таала мен 60 жашка чейин өмүрүмдү жазса, плюс-минус мен уктасам 100 деңиз, 110 деңиз. Допустим деп атам да, баягы 100 деңиз, ошондо деле 60ка эсептесем 15 жылдык эле өмүрүм калыптыр да. Ошол өмүрдү мындай татыктуу сүргүм келет да, мындай сый урмат менен, без истерики, мындай ызычуу жок. Жакшынакай бактылуу үй бүлө кургуңуз келет. Ошол талабым. Эмне жумуш кыласыз өзүңүз азыркы вакытта? Мен азыр жеке ишкер. Жеке ишкерлик менен алек болосуз. Демек сиз талабыңызда айым болсо, сиз аны бардык шарттарын коюп бакканга даяр экенсиз да. Ооба, айымдын дагы талаптарын карайбыз. Кээ бир айымдарыбыз ашыкча талап койсо деле кой деп эле. Ал жагы өзүнчө. Сүйүүгө ишенесизби? Мурун ишенчүмүн, бирок азыр сый урматка ишенем. Бирок сүйбөсөңүз, жүрөк ачылбаса, кантип сиз баш кошом деп атасыз? Сый урмат мененби? Баягы сүйүү 3 бөлүккө бөлүнөт го. Жактыруу, жакшы көрүү, анан сүйүү болот да. 3 пункт менен иштейт да. Анан албетте бул жерде баягы сөзсүз жакшы көрүү, жактыруу сезим каралыш керек. Мен ошол айым мага бирөө келсе да, мисалы талапкер болупчу. Ал айымды сүйлөшөбүз, жактырып, уже калгандан кийин мен баягы көбүнчө сый урматты кармаганга аракет кылам да. Демек сүйүү да керек, сый урмат да керек. Анан верность. Ишеничтүү болуш керек, жоопкерчилик болуш керек. Верность да. Жашоодо кандайсыз өзүңүз, жоопкерчиликтүүсүзбү? Жашоодо Кудайга шүгүр жоопкерчиликтүүбүз. Ушуга чейин жоопкерчиликтүү болбосок, мисалы мен азыр кызым менен балам өзүм да, өзүм багам, өзүм окутам. Эми эч нерседен кем кылбайм, Кудайга шүгүр. Тааныш билиштер бүт билет мен кандай адам экенин. Мен өзүмдү жоопкерчиликтүү катары эле эсептейм. Балаңыз менен кызыңызды өзүңүз карап келесиз окуга чейин. Өзүм чоңойтуп окутам. Сиз жакшы көрүп калган айым, балким сизге келген айым деле балким катышуучу болуп калсаңыз, турмушка чыккан 1-2 баласы болсо кандай карайсыз буга? Ушул суроо мени көп ойлондурат да. Биринчи очерет мен алардан мурун, мисалы, основной көбүнчө эркек бала болуп калат го аял кишилерде. Эркек бала, кыз киши эмес, эркек бала.
Анан мен ошондо ойлоном мындай. Эркек баласын мен кабыл ала аламбы депчи биринчи очередь мен кабыл ала аламбы? Мен балдарымды эмес ал. Мен кабыл ала аламбы деп ушул вопрос мени чындыгында суроо кыйнайт. Бирок мен если талап болсо ушул келсе основной кыздары бар болсо мен кыздарды багып турмушка узатып ата ордуна ата болуп бергенге даярмын да. Эмне себептен биз жолуктук долбоорунан дагы бактыңызды издейин деп көрдүңүз? Бияктан неси жакты? Ачык билесиң, жакшы условия коюп берет, жолугушууга, чайга чыгасың, сүйлөшөсүң, жолугушасың, ачык айтышасың, талаптарыңды анын талабына касың. Келишсең келиштиң, келишпесең эки жолго түшөсүң дагы башка. Бардыгы ачык. Бардыгы ачык, ошонусу. Сырттан убакыт көп кетип калат. Мен мисалы убакыт кетиргим келбейт да. Ага жолугуп, анан айта албай бир нерсе, анан балам бар, кызым бар депчи. Сиз верность деп аябай көп айттыңыз да. Анан бир сөзүңүздү айтып кеттиңиз, ушул мен башыма сыноо келгенде семьямдан ажырадым депчи. Ошондо сиз төшөктө жатып калганда келинчегиңиз менен эки жолго түштүңүзбү кандай? Плюс-минус ошондой болуп калат. Башка сыноо келип, бир жыл төшөктө жатып калганда Ошого эле келип такалып калат да негизги маселе. Мисалы мындай суроо бар да, эмне себептен ажырашты деген суроо бар да, балким мырзадан ката кеткендир деген сыяктуучу. Жок. Ооба, сиз туура айтасыз. Мен эч качан алган жарымды кыз жигит болуп үйлөнгөнбүз экөөбүз, сүйүшүп. 6 жыл жашадык. Кудайга шүгүр кыздуу балалуу болуп, мен ал келинчегимди эч качан жамандабайм. Ал турмушка чыккан азыр. Эч качан жамандабайм. Балдарымдын апасы, сонун аял болчу. Бирок бул сиз айткан сүйүү бара-бара өчүп калышы мүмкүн экен. Ошол сый-урмат эң башкысы бар. Мурунку талапкер болуп келгенде да сый-урмат жок болсо болбойт экен дебедимби? Ошо жатып калганда баягы тияка келип бак экөөбүз ага чейин кичине келише албай жүргөнбүз. Анан ошондо кайын журтка кетип калган, анан келип бак. Эми Кудай таала мындайча айтканда экөөбүзгө сыноо берди да, ким бекеммин депчи. Анан бак десем, келинчегим жаштык кылдыбы, же ушул ойдон баспай калат деп ойлоду. Келип кыскасы айтканда, ачык айтканда бакпай койду да. Анан мамам ачык айтканда анан апашкам дагы ошондон кийин кичине жаман көрүп калды да келинчектичи. Уже анан сый-урмат такыр кетти ошол бойдон. Эми алдыда турган бизде кандай сыноо келет экенин билбейбиз, ошон үчүн сиз ар дайым ишеничтүү, сиз менен эки дүйнө бактылуу боло турган жубай издейт экенсизден. Ооба. Эсенбек мырза мурда келгенде да мынчалык ачылган эмес, ошон үчүн урматтуу көрүүчүлөр, азыр деле мен ойлоп атам, сырттан карап турган балким айымдар ушундай мырза, сиздей мырза издеп жүргөндүр депчи. Анан Эсенбек мырза ушул эфирде калсын дегендер болсо, 6 сезон катышуучу болуп кетсин дегендер болсо, албетте комментарий калтырганды унутпайбыз. Сиз кайсы жактан болот элеңиз? Нарын. Нарындын каянан? Өзүнөн. Нарындык жалпы туугандарыбызга ысык салам айтабыз. Рахмат сизге. Рахмат. Ийгилик. Саламатсызбы? Бардыңыздарга салам. Менин атым Бегимай. Ысык Көл областынын Ысык Көл районуна караштуу Чоңурукт айылынан болом. Азыр 21 жаштамын. Бишкек мамлекеттик университетинде окуйм, студентмин. Буга чейин мындайча айтканда серьезный мамиледе болгон эмесмин. Эң негизги талаптарымдын бири бул мага болгон мамилеси жана ыйманы, жашоодо өзүнүн өзү алып жүргөнү, туруктуу жумушу жана албетте менден өйдө болуш керек деп ойлойм. Ал кылган иштери менен, ойлогон ою менен, жүргөн туруму менен менден өйдө болуш керек деп ойлойм. Анткени мен анын аркасы менен чогуу өнүгүп өскүм келет да. Мага болгон мамилеси, ата-энемди сыйлаганы эң негизгиси ошолор. Азыркы учурда студентмин. Андан тышкары кошумча видео съемкаларды кылам. Бул хобби катары, хобби жумушка айланып кеткен. Съемкаларды кылып, мобилограф болуп иштейм. Азыр эле айтып өткөндөй, чыгармачылыкта жүрөм. Медиа тарабында ар кандай адамдар менен иштешесиң, съемкаларды кыласың. Менин адамым бул съемкадан тышкаркы адам болсо деп ойлойм. Кандайдыр бир жумушу бар, же болбосо мындай офисте иштеген, же мамлекеттик жумушта иштеген болобу, мындай айтор чыгармачылыктан алыс адам болсо деп ойлойм.
атайын айта турчу талантым деле жок. Буга чейин мындай башкалар айтат го, бийлегенди билем, ырдаганды билем. Менде андай талант жок, бирок тартканды жакшы көрөм, жакшы билем. Телефон менен, камера менен жакшы иштеше алам. Үй бүлөдө 5 бир тууганмын, 5 бир туугандын кичүүсүмүн. Жана менин адамым бул ошол өйдө турган деп айта кеттим го. Менин атам дагы, байкемдер дагы мындай чоң жумушта иштеген, ушундай олуттуу кишилер. Мен алардын катарын толуктаган адам болсо деп ойлойм. Өзүм айылда чоңойгон эле кызмын. Айылдан 11-классты аяктап бул жака университетке тапшырып келгенмин. Эгер сүйүп калсам, барына макул болом. Ал шаарда жашоо, айылда жашоо мен үчүн маанилүү деле эмес. Болгону эгер экөөбүз бири-бирибизди сүйүп жашасак, анда ал нерселерди жеңип кетүүгө мүмкүнчүлүк көп деп ойлойм. Буга чейин мамилем болгон эмес. Мындай со стороны көргөн адамдар мени ойлойт да, аябай мындай высокомерная же болбосо гордая деп. Ошол себептен мен өзүмдү бул жактан ачкым келди. Камера алдында сүйлөгөндү дагы жакшы көрөм, эл жүзүнө көрүнгөндү жакшы көрөм. Ошон үчүн мындай мени көргөн адам камера аркылуу көрүп ошол сүйлөгөнүмдү, менин ачылганымды ушул жактан көрсө деп ойлойм. Жашоодо мен мынчалык ачыла бербейм. Биз жолуктукта мен өзүм кандай адам болсом, ошол нерсени көргөзгүм келет да. Ошол себептен ушул жактан балким болуп калат деген чоң үмүт менен келдим. Эгер өзүмдүн мындай айтат го, ал адам сеники экени сезилет депчи, мына эгерде ошондой менин адамым экенин сезгенде мен макулмун. Саламатсызбы? Мен атым Туратбек, Нарын облусуна караштуу Шумгал районунун тургуну болом. Жашым 26-да, учурда билим берүү жаатында эмгектенем. Бир үйдүн жалгыз баласымын. Дагы мен талаптарым эми бул жака келгендин себеби баягы 2 жылдан бери бир аз аракет кылып жүрөм. Эми балким себебин ушул жактан издесем, балким себеби ушул жака жазып койгонбу деп ушул жака келип. Акыркы жолу мамиледе бир 2 жылдын жүзү болуп калды. Турмушка чыгып кетти. Ошол себептен жогоруда айтып өткөндөй жалгыз балам, ошо имандуу болсо, ата-энемди сыйлай турган, эң башкысы ошо ата-энемди сыйлай турган кыз болсо, мага ошол калган бара-бара алып кетебиз деп ойлойм. Үйүм бар, машинам бар. Борбор калаадагы номер 42-мектепте мугалим болуп эмгектенем. Сырттан деле аракет кылдык, эми сырттан аракет кылган мен болгон жок окшойт. Эми себебин бул жактан издеп көрөлү деп бул жакка келип отурабыз. Ата-энем учурда айылда алар. Мен өзүм жалгыз бул жактамын азыр. Бул жакта жалгыз эле турам. Бир азыр эмес, бир 20-25 жыл бул жакта болом да. Эми балким ата-энемди бул жакка деле алып келип алышы мүмкүн, бирок баары акыры түбө ата-энемдин колунда кала турган балам да. Саламатсыздарбы? Атым Акылай. Толук 32 жаштамын. Үй бүлөдө чоңусумун, улусумун. Бир иним бар. Төрөлгөн жерим Чаткал областында төрөлгөм. Областпы район, Чаткал районунда төрөлгөнмүн. Ошол жакта чоңойгонмун. Бирок 9-класста бул жака по обстоятельствам көчүп келип ушул жерде калдым да. Ошо Бишкектемин 9-класстан бери. 64-чү гимназияда окугам. Билимим боюнча юрист, адвокат. Бирок даны момент азыркы учурда ал кесиби менен иштебеймин. Азыр детский массажист болуп иштеймин. Балдарга сүйүүм башкача экен да. И ошо балдар мени раскрывают. Таланттарымды ачышат да. Дагы мен айтып кетсем, негизи кызыккан нерсем китепти окуганды аябай жакшы көрөм, ырдаганды жакшы көрөм. Караокелерге бат-бат барып турам деп коем. Чиста ырдап, ошентип көңүл ачып, буктарды толуп калат го кишидечи. Ошону мен кээ бирлер башка жолдор менен чыгарса, мен именно ырдап чыгарамын. Үй бүлө курганмын. 28 жашымда турмушка чыгып, бир балалуу болдум. Мен негизи мүнөзүм аябай шайыр болгон үчүн турмуш жолдошум таптакыр эле башка кандай десем, карама каршы болуп калды. Биздин мүнөздөрүбүз келишпей калды да.
Буну дагы жыл өткөндөн кийин байкалат экен, адам менен жашап көргөндөн кийин байкайт экенсиң да, бүт баарын билет экенсиң. Ошо анан азыркы учурда дагы турмушка негизи шашпай эле коеюн дейсиң, но жылдар өтүп атат. Анан мен дагы үй жумуш болуп жүрө берип, где я встречу того самого деген вопрос болот экен да. Ошол жакшы ниет менен келдим бул жака. Вдруг мени көрбөй жүргөн киши көрүп калат, мүнөздөрүбүз келишип кетсе, орусча айтканда почему бы и нет. Официально ажырашканыма 10 ай болду, 1 жылдын жүзү болот. Кандай болуш керек эркек? Биринчи учурда ответственный болуш керек, жоопкерчиликтүү болуш керек. Негизи бул жоопкерчиликтүү болгон, мындай аял затынан мүнөзү күчтүү болгон, негизи эркектер баары эле ошондой болуш керек да. Но азыркы учурда мындай нерселер жоюлуп баратат да. Наоборот, аял заты күчтүү болуп, эркектер ордуларын бошотуп бергендей да. А мне вот мага именно жакчу ошо нагыз кыргыз эркеги, ошо илгертен тукумунда калган, вот характер четкий, ясный, мындай жоопкерчиликтүү, мен бүтүрөм, мен кылам, сен отур деген, вот ошондой эркек керек да. Менден күчтүү, кыскасын айтып кеткенде менден күчтүү керек. Анткени азыр бардык айтат, акчага карап калышты, бүт баарын акча чече турган заман деп. Айланаңды карасаң, кимге акча жакпасын. Азыркы убакта именно вот мен турмуш көрүп чыккан адам катары айтам да, ошол бытта, вот турмуш тиричиликте окаттач, именно ошол акчанын жетишсиздиги көп көйгөйлөрдү алып келет. Көзүң жумулуп, сүйөм, күйөм деп чыкканың менен, ал жакта тиги күйөөң сен каалаган жашоону бербесе, мен деле мондай жанагым жок, требованиямчы. Просто жоопкерчиликтүү болуп, жумушка барып келип, айлап жата албайчы үйдөчү. Сөзүнө туруп, аял затын негизи самый необходимый менен базовый нерселер менен камсыздап турса деле, аял тилдерибиз деле чыкпайт да. Чыкпай эле угуп беребиз, чыкпай эле отур деген жерине отуруп беребиз да. Алардын баары жок болсо, анан эң жош адамдан деле тил чыгып кетет экен да, айла жоктончу. Суроо болду, канча табыш керек деген. Мен өзүм массаж тармагында эмгектенгендиктен, мен аялдарга, анан жаш балдарга массаж жасайм да, точечный массаж. Менин тапкан кирешем 150 миңдин тегереги болуп калат айына. Мне бы хотелось, чтобы мужчина, ошол эркек менден күчтүү болуп, өзүн мен жанымда ишенимдүү болуп туруш үчүн өзүнө жакшы болот да, көбүрөөк тапканы, көбүрөөк изденгени. Эркек, эгерде эркек кааласа, тоону томкоруп салат. Аллах таалам аларга ошондой күчтү берген да. Ошондуктан эгер кааласа, менден да көп иштеп табат акчаны. Тем более бизде Кыргызстанда азыр 150 миң, 200 миң табыш мындай спокойно эле болуп калды да азыркы жашоодочу. Балам менин жашоом негизи. Баланы өзүм айтып атпайм, башында айтып кеткендей, балдарга аябай жакынмын дегенде, мен өзүм баламды эркек үчүн ата-энеме тапшырып коюп кетпейм эч качан. Кабыл алса, балам менен кабыл алсын. Анткени эркек жакшы көрсө, сенин бир балаң менен эмес, 2, 3, 4 баласы менен алышат. Бойдоктор алышат, андан дагычы. Турмуш курбаган эркектер алат да. Ошондой эле, эгерде мен жаксам, бир бала эч кандай вопрос болбош керек. Суроо талап мындай түзүлбөш керек да баланын айынан. Балам 3,5 жашта, садикке барат, эме менен турат азыр. Менде адамдар жөнүндө айтышат да, душа компания депчи, шайыр жүргөн жакшы көрөм. Каяка барбайын, мындай сүйлөгөн кишини сүйлөтүпчү, мындай. Для меня не бывает сложные люди. Мен бүт адамдар менен тил табышып кетем да, бат эле уктачы. Анан кээрлер айтып коет, ичи коюңга кирип кетесиң депчи, билинбей эле депчи. Но вот менде ошол бар да, жакшы көрөм. Ошентип адамдар менен сүйлөшүп, мындай интересный адамдар болсо ишечү. Айрыкча мен 50 жаштан өйдө, негизи бул эркек эмес, тиешелүү эмес, 50 жаштан өйдө аял затын көрөм, эркекти көрөм. Например, бир жерлерде болот го, сүйлөшүп отуруп каласың. Аябай интересный сүйлөп, интеллигенция, вот мысльдары ордунда, сөздөр ордунда адамдарды аябай уважать этем. Анан көп китеп окуган адамдарды да ошон үчүн уважать этем да. Мага келе турган талапкер дагы ошол жактары бар болсо ашыкча болбойт. Мен 1 жаш кичүүгө турмушка чыккам өзүм. Ошондуктан мен ойлоп калдым. Мен карай берем 5 жаштан 10 жашка чейинки разницаны уже. Потому что андай адамдар менен разговаривать не о чем. Айтып атканда, орусча айтканда. Сүйлөшкүм да келбейди, неинтересно.
жашы улуулар, 5 жаш улуулар еще не тянет да разговордучу, кичинелерди унчукпай эле коеюн да. Ошон үчүн улуураак мындай багаж знаний деп коет го. Ошолор менен было о чем говорить с этим человеком. Интересно болуп чумду. Быт деген нерсе бул өтө мындай да. Андай десем, ал жактан на одной любви, на одной красоте бири-бирин карап көпкө не задержишься да. Ошон үчүн бир багытты караган, оюңар төп келишип, мына чувство юмора, кстати, чувство юмора болсо очень-очень приветствуется. Гүлдүрүп сүйлөп, мындай харизматичный болот го. Кээ адамдар жүздөрү не очень такой, но харизмасы менен тянет да. Серьезный деген это понятие растяжимое да, мындайча айткандачы. Мындай кээ бирлер чересчур серьезный болот да, серьезный болуш керек экен депчи. Жок, будь собой да. Мен өзүң менен өзүң калчы. Серьезный боло турган жер да болот. Мен шайырып жүргөнүм менен это не значит мен везде эле монтип жүрөм депчи. Орду менен, ар бир жердин орду менен билиш керек. Могул жерде мондай сүйлөш керек, могул жерде мындай сүйлөш керек. Шайыр боло турган жер болот. Ал жерде прям өзүң чыгарасың болушунча. А иногда унчукпай отуруп тура турганда жер болот да, кичинече өзүң кармапчы. Вот ошондой мындай баланс деп коет го, 50/50. Мага ошондой адам керек да. Харизма. На одной красоте айтып атпаймынбы, долго не потянешь. Харизма. И азыркы элдер мондай болуп калды да, чынын эле айтыш керек. Аларга мындай оңой, на веселье, юмор подавай да. А монтип олуттуу ойлонуп, монтип акылдуу сүйлөгөнүңө азыр эч ким деле. Даже монтип сүртүрүп салышат го. ТикТоктордо, Инстаграмда байкасаңыздар, өлө серьезный нерселерди сүйлөп баратканда кишини өткөрүп туруп, тиякта монтип бийлеп жаткан адамды карайт да. Вот, адамдарга ошону подавай. А я могу это делать. Каңтарып жерди айдадың, карыңа күндү каратып, кажыбас жигит, ой жигит, эркиңе мен ашык, ашыкмын мен, аны билсең, ой чиркин, ой, и мен ашык. 5 сезон ичинде мен көндүм да бул студияга. Конкретно көндүм, элдер да мени тааный баштады, элдер көрө баштады. Личный интернет баракчама, Инстаграмга тоже келип атты да каттар. Сизге барсам болобу, ушундай каттар келип атты. Даже последний убакытта бир кыз келем дептир. Бирок кандай бир ситуация менен келе албай калыптыр. Менин максатым дагы бир сезон отуруп, ушул жерде бактымды тапкым келет да. Дагы бир сезонго бир мүмкүнчүлүк силерден суранат элем да. Дагы бир сезон мага бир мүмкүнчүлүк бергениңерге. Талаптарым өзгөрткөн элем, талаптарым байкап көрүш керек. Если ошакта бир менин жашоомо бир туура эмес дал келчү нерселер болсо, ал жактарын өзгөртөбүз. Негизи адам өзү өзгөрүп туруш керек да. Не то что талаптар эмес, өзү деле өзгөрүп туруш керек да. Потому что өзгөрүп турганда адамдын жашоосу алдыга жылат экен. Бул жерден көп нерсени түшүндүм да мен ушактан. Жактырып калсам кабыл алам да. Ортодо аябай ушундай мындай көз сокур сүйүү болуп кетсе анда уже кабыл алам да. Анан эми ал деген аябай өтө сложный эме да. Сложный этап да. Ал жагын жакшылап бир ойлоштуруп анан ошого адам ташташ керек. Бирок если баласы бар болсо, мен аябай сүйүп калсам, эч бир ойлонбостой ошол адам менен турмуш курам. Ошол адамды баласы менен өзүмө кабыл алам. Бул жакта отуруп мен деле бул жөнүндө ойлондум да, потому что бир сезон отурдум да, элдер деле эми бирөөнүн деле тагдырын чечип атам да менчи. Менин ордумда башка бирөө отуруп деле бактысын таап ушул жерден үйлөнүп кетсе дейм, бирок ошондо деле адам негедир мен дагы бир өзүмдү көрөйүн деп атам да, чын айтканда. Мен ал тарабын деле ойлодум, бирок баары бир биринчи орунга өзүмдү коюп атам. Турмушка жол улачу адам келсе, мен ошол эле момент даярмын үйлөнүп кетүүгө. Ал жагынан камсанабагыла, 6-сезондо мен өлө өзүмдү активный көрсөтөм, активдүү элге көрсөтөм, өзүм ачылам. Бул биз жолуктукта өзүн кандай алып жүрүш керек, кандай амбиция менен отуруш керек экен, өзүн ачылыш керек, элге көрүнүш керек экен түшүндүм мен. Мен 5-сезон акырында айтып аткандай,
түшүнүп мага сиңип бүттү да. Биякта өзүң кандай алып жүрүш керек, кандай сүйлөш керек. Кыскасы баары түшүнүктүү болду. 6-сезондо буюрса мен сезип эле турам да, что келет экен. Саламатсызбы? Менин атым Жаңыл Мырза, 26 жаштамын, Аксыдан болом. Үй бүлөдө 5 бир тууганмын. Ошол. Негизи мен өзүм балдар менен кыз жигит болуп сүйлөшкөн эмесмин. Эми таанышкан учурлар болгон, бирок сүйлөшкөн эмесмин. Просто ошо окуум бүткүчөктү деген ошо принциптериме туруп жүрдүм да. Мен өзүмө толук даярмын деп ойлойм. Анан кийин эми өзүм мактагандай болбойн, бирок мен жакшы жашоого татыктуумун деп ойлойм. Ошол өмүрлүк адамды туура жаңылбай тапкым келет. Ошол жактан ачык, чыныгы жүзүн көрүп, өзүмү да кандай болсом ошол боюнча кабыл алган адамга жолуккум келет. Биринчиден айта турган болсом, бул жакта ачык. Экинчиден, мендей кыз бар экенин көпчүлүгү билбейт. Мисалы, менин да өзүмдүн характерим бар, өзүмдүн талаптарым бар. Мисалы, мени кандай болсом ушул боюнча кабыл алып, көрүп, ошол боюнча келген адамды менен жолуккум келет да. Мен өзүм искусствону бүткөм, Бибисара Бейшеналиеваны. Аспапчымын, аспап ойноп коем, дирижермун. Кээ биринде вокал алган эмесмин, бирок ырдап коем. Ошол хоббилерим, спортко жакынмын. Көп хоббилерим. Өзүңдү көп ичинен издеп жүрөм, өзүңө көңүлүмдү түздөп жүрөм, түшүмдө апкарыбай сен деп сүйлөп, өңүмдө оңайы жолукканда сиздеп жүрөм, өңүмдө оңайы жолукканда сиздеп жүрөм. Менин талабымдагы бала биринчиден ыймандуу болуш керек, жүрөгүндө Кудайы бар. Ачыгын айтсам, ичпеген, чекпеген балдар жагат. Спорт менен машыгып, сергек жашоодо жашап, өзүнүн максаттары бар, потенциалы кенен, ушундай максаттары бийик, жалкоо эмес балдар жагат. Анан албетте адамгерчиликтүү болуш керек, жөнөкөй, ушундай балдар жагат. Негизи мен өзүм бир ордумда турбаган кызмын, изденип, жаңы билимдерди алып, элге пайдам тийзе деп ойлойм. Ошол себептен азыркы менин оюмча шаарда эле турганга деп турза деп ойлойм. Анын ата-энеси деп билбейм деле, эси көңүлүмө туура келсе, даже айылдык болсо деле просто шаарга турзак деп калайм да. Бул жакты көрүп атып эле аябай көп нерсени билип калат экенсиң, адамдар кандай. Ошол нерселерди да жакты, өзүнүн үстүнөн өзгөрүп аткандарды көрүп атам. Айтор бардыгы реалити болгону жакты. Анан ошол. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Куш келипсиз? Шифа көрдүк. Кыргызсызбы? Ооба. Каяктан болосуз? Жалал Ата областынын Аксы районунан болом. Жашыңыз канчада? Жашым 36-да. Атыңыз ким? Атым Алишер. Ким? Алишер. Алишер, Алишер мырза эмне жумуш кыласыз? Водитель болуп иштеймин азыр. Сонун. Жагабы жумушуңуз өзүңүзгө? Кичине толкунданып окшойсуз, Ооба, бир аз эми толкунданып баратам эми. Алишер мырза, турмуш курдуңуз беле? Турмуш кургам. Бала барбы? 2 кызым бар, алхамдулилла. Канча жыл болду 2 жолго чыгып кеткениңизге? Ажырашкан жокмун, эми Аллага керек экен, каза болуп калды. Канча жашында? Канча жашагандан кийин каза болду? 2017. Кыздарыңызды өзүңүз карайсыз? Кыздарым өзүмдө. Канча ачып калды? Чоң кызым 14-15ге толуп 16га барып атат. Жубайыңыз бул дүйнө менен кошо айтышканына ошондо 2018 7 жылдай болуп калыптыр да, 9 жыл болуп калды. 9 жылдай болуп калыптыр, Андан кийин үйлөнөйүн деп аракет кылган жоксузбу? Андан кийин эмнеге өзүмдө бир
сезим болгон эмес. Жубайыңызды сагынып турасызбы? Сагынам, эми анын өзүнүн бир өзгөчө бир кылыктары, өзүнүн көз карандаштары, мага кайрымдуу болгон жактары дайы эле интилип сагынам. Канча жыл жашадыңыздар жогошондо? 8 жыл жашадык. 8 жыл ошондой 9. Азыр башка адам 7 жыл, 9 жыл жүрүп, 9 жылдан кийин эми турмуш курайын деп чечтиңиз, Бул нерсе ким түрткү болду? Өзүңүз чечтиңизби же үйүңүздөгүлөр үйлөндү атабы? Өзүм каналды көрүп 2025-тин почти жай айынан бери көрүп келемин. Анан катышсам кандай болот экен деп өзүм бир толкунуп барып, кайра изимдейт этейми деп барып, кайра койчу деп, кайра токтоп калып, акыры быйыл Чечим чыгарып келдим да акыры мынакей. Жашоодо өзүңүздү мындай мамилеге туруктуумун деп ойлойсузбу? Өзүм туруктуумун, Кудайга шүкүр. Үйүмдү ар бир өзүмө тапканым, Кудайга шүкүр жетимди. Каякка жашайсыз? Турмушта. Азыркы учурда өзүм Бишкекте турам, квартирада. Эми неме кылганга, батир жактан үй алганга жазылып койдум азыр. Аракет кылып үй алат экенсиз да, буюрса жакын карады үйлүү болот экенсиз да. Кыздарыңыз кимдин колунда? Кыздарым азыр чоң кызым 1-курс болуп калган. Чоң кызыңыз 1-курс болуп калды. Канча жашта ошондо? 2010да өзү, азыр 14кө толуп калды да. Кийинки кызыңызчы? Кийинкиси эми 12ден 13кө кетип атат. Алар каршы болгон жокпу, сиз кеңештиңизби? Чоң кызым кичине кызганды. Кызганып нитараак болуп калды, анан мындай карасам өзүмө дагы жалгыздык улам эле туура келбей калат экен. Туура. Кыздар, балдар деген өз боюнча экен. Туура. Апамдын жалгыздыгы, жалгыздыктан бизди өсүргөн кездери эми түшүнүп жеттим мен. Себеби жалгыздыктан ар бир адам өзүнүн арманын айтышып, тарташып отурганга, жанында бир жетекчиси болсо, жанында ишен жакын адамы болсо. Сиздин талабыңыз кандай? Кандай айым болсо дейсиз? Канча жаштан канча жашка чейин? Эми өзүм тең курак болсо дагы, эми болсо 1-2 жаш мындай раньше болсо дагы алга эч неме кылбайм могуну. Эми алда турмушка тийип чыкса кандай болот? Балдар болсо кандай болот? Балдары болсо дагы 1-2 баласы менен кабыл алам. Себеби аларды карап кеткенге, жана ошого өзү деле макулдук берсе, уул баласы болсо, уул баласына по-любому эркек киши катуураак туруш керек. Катуураак туруп койгон кезде капачылыгым жок. Сага даттана турган менин балама тийдиң, мени балам, сени балам дебей, жашнабай ортодо биримдикте аткарабыз, бир үйдө алып кетебиз десе, макулдугумду беремин. Керемет, Алишер мырза. Чындыгында жигиттин башына эмнелер гана келбейт. Бирок ошол сыноо болгон сайын жигит бир гана өсүш керек экен. Ошол сыноо жөн келбейт экен, ар бир сыноонун артында жакшылык бар. Эми бул кастинг экен, биздин көрүүчүлөр да өзүнүн оюн жазсын. Эгерде өтүп калсаңыз, кантип болбосун бактыңызды ушул жерден таап кеткенге. Рахмат. Биз даярбыз ар дайым. Рахмат сизге. Рахмат. Ал эми биздин демөөрчүбүз бул чемпион чайы. Ар дайым бизди колдоп келген. Болбосо чемпион чайынын даамы ар бир кыргызга жагат го деген биз жакшы үмүттөбүз. Анткени Кениянын алыскы талаларынан өзгөчө жалбырактардан жасалган чемпион чайы ар бир үйдө болсун. Ар бир үйдө чемпион чайы жана чемпиондор көп болсун.
ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс да. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпионду. Демирбанк мобилдик тиркемесин жүктөп алыңыз жана бүгүн ушул ишенимдүү банктын кардары болуңуз. Ыңгайлуу кызматтар, заманбап чечимдер, комиссиясыз төлөмдөр, кредиттер жана депозиттер боюнча жагымдуу шарттар. Ошондой эле биздин кардарлар үчүн жаңы акциялар жана атайын сунуштар. Эсеп ачыңыз, каржыңызды башкарыңыз жана банк кызматтарын телефонуңуздан эле каалаган жерде колдонуңуз. Демирбанк маанилүү чечимдерди алуу үчүн ишенимдүү банк болуп саналат. Өздөрүнүн убактысын бөлүп келген, жалпы кастингке келген бизде мырза айымдарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми кастинг бүттү дегендер жаңылышасыздар. Кастинг сиздер үчүн эч качан бүтпөйт, дагы да болсо жетишкенге аракет кылыңыздар. Алдыда турган номерлерге байланышабыз. Жакында биз жолуктук долбоорунун 6-сезонунун катышуучулары менен биз сиздер менен эфирден көрүшкөнгө аракет кылабыз. Ошого чейин 6-сезонунун катышуучусу болом дегендер эртелеңиздер. Жакшы туруңуздар. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпион.